Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз болсо ушул Баткендеги соңку кырдаал жана дагы Кыргызстандагы саясий кырдаал тууралуу коомдук ишмер, буга чейин президенттикке талапкерлигин койгон Азамат Эсенбеков менен маек кылмакчыбыз. Саламатсызбы, Азамат мырза? Соңку учурда мына ушу Баткенде болуп аткан окуялар бир кыргыз саясатын, Кыргызстандагы бир саясий кырдаалды башка нукка бургандай өңүт калтырууда да. Ушул боюнча азыркы соңку кырдаал боюнча сиздин пикириңиз, биздин ушул деги эле ушу чек ара маселесин чечүүдө биздин бийлик башындагылар кылган кадам, анан эмнеден келип чыкты окуялар, ушуну кантип баягы жолго салсак болот? Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. Сиздерди Орозо айымы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Эми Орозо айында Алла Тааланын султан айы деп коет. Ушул Орозо айында мусулманга кол салган бул эмне деген ушундук. Ошол себептен азыр күндө Баткен элинин кайгысын тең бөлүшөм. Эми жалпы чек ара боюнча, жалпы тарых боюнча айтып кетсек, эми Манас эпосун деле алалы. Манастын 7 осуятында кандай кереметтүү идеологияда. Кошуна мамлекеттер менен достук, кызматташтык мамиледе болуу. Бул Манастын 7 осуятында мамлекеттик деңгээлде идеология болуп жазылган. Манас эпосун алсак, Манас эпосунда деле Каныкей апабыз, Манас атабыз бул ынтымактуулуктун, акылдуулуктун, сулуулуктун, адептүүлүктүн жана идеологиянын символу болуп эсептелет. Мисалы Жакып хан Манас атабызга келинчек истегенде ушул суу боюнан Каныкей апабызды таап алып, эң чоң кыргыз тарыхында эң чоң калың төлөгөн ушул Каныкей апабызга болгон, Жакып хан төлөгөн. Анан эми бу жерде азыр көп буга чейин Тажикстандын президенттери, эл жазуучулары көп учурларда Каныкей биздин кыз, Манас ата бул биздин жезде деп айтып жүргөн учурлар көп. Анан ушул боордош, чектеш, кошуналаш мамлекет болуп, Орозо айында ушундай нерсе кыргыз элине кыянаттык кылган, бул мен ойлойм Кудайга да жакпаган нерсе да. Эми тарыхтык ишне эске алып кетсек, Тажикстан республикасында граждандык согуш бир нече жыл уланып келген. Ошол кезде Тажикстан республикасында тажик эли ачкачылыкта жашап калган. Полевой командирлер көп болуп, согуш токтобой, уланып бир нече жылга чейин токтобой келгенде, ошондо кыргыз эли кол сунуп, түштүктөн электр энергиясынан берип, кыргыз эли нан жеп аткан нанын бөлүшкөн тажик эли менен. Жада калса дагы туңгуч президент Аскар Акаевич, азыркы президент Имамали Рахмонду оппозицияны Бишкекке чейин чакырып, 5 күндүк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, аягында Аскар Акаевичтин апасы каза болгондо, жаназасына сиздер биримдикке, достукка, кызматташтыкка, бири-бириңерди кечиримдүүлүккө келмейинче мен апамдын жаназасына барбайм дегенге чейин барган. Ошондо ошол жерден граждандык согушка Тажикстандын Бишкекте тарыхый чекит коюлган. Ошол жерден достошуп Тажикстандын граждандык согушу токтогон. Ушул соңку учурда Баткенде болгон окуялар бул балким карапайым тажик эли менен карапайым кыргыздын элинин ортосундагы чыр чатак эмес, бир глобалдуу бир саясатчылардын оюну болуп калган жокпу? Эми берге гео саясат да бар. Гео саясатты дагы эске алыш керек. Бул Средняя Азиядагы бул аябай чоң оюнчулардын, биз мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, территориясына айландык. Бул чек араны чечүү максатында, эгер чек араны чечсек, мындай маселе көтөрүлбөйт. Кошуна мамлекеттер ынтымакта, достукта, дипломатиялык деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде
жашаганга чекит коюлат да. Сиз өзүңүз буга чейин ошол Баткен облусунда дагы облустук администрацияда да иштеп келгенсиз да. Демек баягы ошол болуп аткан чыр чатактарды жеринен билесиз деген нерсе да. Анан конкреттүү кандай сунуштарды бере аласыз? Эми азыр чек ара боюнча жанагы демаркация, делимитация боюнча комиссия бар. Бул комиссия бир нече жылдан бери иштеп келатат. Бирок азыркы күндө бул комиссиянын конкреттүү түрдө бул иш аягына чейин чыкты. Бул ишти биз чечтик, чек ара маселесин деген маселе азыркы күндө мындай корутундусу жок да. Комиссиялар эмеге барышат, Тажикстанга барышат. Тажикстандын комиссиясы бизге келет, баягы сүйлөшүүнүн эле алкагында эле болуп аткан иш да. Бул маселени эки президент отуруп, картаны алып туруп, эң негизгиси ошол жерде жашаган кыргыз элинин, жергиликтүү ошол жерде жашаган кыргыз элинин кызыкчылыгын, анан мамлекеттин кызыкчылыгын эске алып, биринчилерден коюп, ошол маселени чечиш керек да. Эгерде бул комиссияга салып койсок, комиссия болсо тияка шылтайт, бияка шылтайт, өкмөт менен макулдаш керек, президенттер менен макулдаш керек деп бул маселе азыркы күнгө чейин созулуп келген да. Негизи мындай пак тил менен айтканда, бул маселени эки президент отуруп туруп эле, картаны коюп туруп эле, бул жерден бул биздин жер, бул жерде силердин жериңер, бул жерден биз утулуп атабыз, бул жерден силер утулуп атасыңар деп баягы сүйлөшүү жолу менен эки президент отуруп туруп бул маселеге чек койгондон кийин, бул чек ара маселеси чечилгенден кийин ошол территорияда тынчтык орнойт деп ойлойм. Демек сиздин оюңузча мына буга чейин деле ошол Көк Ташта, Баткендин кайсы бир жерлеринде чыр болгондо ушул мына өкмөттүк комиссия иштеп атат, протоколго кол коюлду деп эле ушинтип келип аягына чыкпай калып атпайбы? Демек азыркы мына тажик тарап протоколдун жыйынтыгын ачыкка чыгарып жиберди. Бул деле бир кезектеги элди алаксытуу болуп калышы мүмкүнбү? Эми буга чейин эми эске салып кетсеңер, көп делимитация, демаркация боюнча протоколдор көп. Ошонун протоколдордун кайсы деңгээлде тажик тараптан аткарылышын караш керек. Кыргыз тараптан канчалык деңгээлде ар бир пункт боюнча протоколдун аткарылышын караш керек. Ошого жараша тыянак чыгарыш керек. Чек ара кызычуусунан, чек ара маселесинен пайдаланып бир айрым саясий авантюристтер мындай өзлөрүнө упай топтоого өтүштү. Анан ушул убакка чек аранын келип чыгышына Ташиевдин сүйлөгөн сөзү, анын жасаган кадамдары дагы бир мындай залакасын тийгизди деп атат да. Айрымдар айтып атат, эми бул убакта биз ички саясий маселелерди жыйыштырып туруп, ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек деп. Сиздин пикириңизде кандай? Эми багы мамлекеттик деңгээлде ар бир мамлекеттин өзүнүн купуя сыры болот. Бул купуя сырды орусча айтканда государственная тайна. Ошону багы ачык айтпай, массалык маалымат каражаттарына ачык айкын билдирбей, ошону дипломатиялык түрдө маселени чечиш керек эле. Анткени эми өзүңүздөр билгендей, Баткен жерине деле барып келдиңиз, ал жерде абдан оор. Шахматный түрдө болуп калды. Бир жерде кыргыз жашаса, бир жерде тажик жашайт. Бир жерде тажик жашаса, бир жерде кыргыз жашайт. Ошентип багы аралашып, бири-бири менен аралашып кетишкен да. Бул маселени чечиш үчүн бир эле жолу бар, дагы бир жолу айтып кетем. Эки мамлекет башчы отуруп туруп, картаны карап туруп, ошол жерге чекит коюш керек да. Эми соңку Баткенден сырткары соңку ошол саясий кырдаал Кыргызстандагы окуяларды кандай нукка бурушу мүмкүн? Себеп мына жаңы конституция кабыл алынды, министрлер кабинети кыскарды, премьер-министр жоюлду. Эл аралык коомчулук бизге кандай көңүл бурушу мүмкүн? Биздин алдыдагы эл аралык деңгээлдеги саясатыбыз кандай нукта жүрүшү мүмкүн? Эми мамлекет тышкы саясатты, мамлекеттин элдин кызыкчылыгын жогору коюп тышкы саясатты туура деңгээлде, ошол эле стратегиялык мамлекет менен, ошол эле боордош, ошол эле кошуна Европалык, Америка мамлекеттери менен, Кытай мамлекеттери менен дос дипломатиялык мамилени жүргүзсө, ички саясатта тынч болот. Көп багы эл аралык мекемелер бар. Мисалы ОДКБ деп коет. Ошол ОДКБнын алкагында дагы көп маселелерди көтөрсө болот. Улуттар
биримдиги ошонун алкагында, ошонун площадкасында дагы баягы көп маселелерди чечсек болот да. Буну баары дипломатиялык негизинде бул маселелерди чечиш керек да. Анан бул жерден уруш талаш, ызы чуунун кажети жок. Себеби дегенде бул жерде кыргыз элинин тынччылыгы, мамлекеттин стабилдүүлүгү керек да. Эгер мамлекет стабилдүүлүк болсо, мамлекет өнүгүү жолуна түшөт. Ошондо биз баягы мындайча айтканда инвестициялык климатты инвесторлорго түзсөк, экономикабызга да чоң салым болуп, экономика өнүгүү, прогрессивдүү жолго түшөт деп ойлойм. Азат мырза, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол убактыңызды бөлүп бизге ошол маек уруп бергениңизге ыраазычылык. Дагы да болсо иштериңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Политик берүүсүндө ошол коомдук ишмер Азамат Эсенбеков менен болгон маекти көрө алдыңыздар. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.